көзүн ачып сүйлөп Диагноз не болгон диагноз болуп койгон? өтүн алты уйку беси деп деле жараксыз болуп атат дейт. Uykusunu tutup atат deyт. Боорунда дейт. Бөйрөгүндө да бар экен дейт, көп жерде. Кудай берген бартына шифа берсин, жараткан. Ал сизге рахмат. Жок, бизге рахмат эмес. Биздин милдетибиз, энеке, биздин милдетибиз бул. Мекендешибиз катары, Бектурганыбыз катары биздин милдет. Ошол акча болгонго чейин болбогондо каны куйбай турат да? Турат, даже ошо бүгүн кечке чейин тапкыла деп эметти. Жок, акчасы болбосо деле кан куйбай кетпей экенби? Акчасы жок болуп калды. Акча берилсе кан куят, бербесе куйбайт, э? Жана сиздерге чалганбыз. Анан мен андан автожүгүп атпайм. Бүгүн эмне кылсаңар да кан куйдургуларды да мен айга баргандан кийин эриктеп сага төлөп берейин, ушундай жок деген ушунусу да кылат. Анда менин күйөөм да операция болуп жагымы чыккан эже. Кече мага байланышка чыккансызбы? Мен азыр дагы бир бар эле ошол эме кылайын дейм. Тескери түшүнүп алып жүрдү. Тескери түшүнүп. Бул жерден бир врач сиздер менен байланышып турат экен. Анан ал түшүндүрүп баарын айтып, мага киргизип көрсөтсөң болот. Апамды бөлөктөрүнө түшүндүрүп. Азыр жакшыбы, э? Жакшы. Бүгүн жакшы. Буюрса Кудай ден соолук берсин, ден соолук берсин. Деле да келип ошо битке аптека төлөп берип кеткенсин азыр. Азыр канча жетпей атат эже, 2000 сом кемеге алган жетсин. Могу жерде корон эме болуп кетти. Дагы кыйлап береткен. Могу алды деп. Ушулардан, э? 2700 сом калды, э? Ошол. Мен ушуну төлөп берип коеюн, э? Сиз ушуну төлөтүңүз. Анан биздин мынакей азыр урматтуу Бектургандар, мекендештер, биздин ушул кызматыбыз бүгүнкү күндө коомчулукта ортодо татыктуу бир көпүрө болуп берсек экен. Туш тараптан Россияда отурган биздин иштеп аткан мекендештер чет жакта ушул ысык менен суукка күйүп, тоңуп, ошол жактан кичине тапкан тыйыныңардан бөлүшүп бизге Сбербанк аркылуу жөнөтүп, аманат кылып жөнөтүп аткан аманаттарга эч кимге кыянат кылдырбастан даректүү кылып, өз дарекке жеткизип берүү аракетиндебиз. Ошон үчүн мына ушундай акыбалда балким эртең кайсыл адамды кандай күн күтүп атканын биз билбейбиз, бирок келгиле. Эртеңкини эске алып жашайлы. Бүгүн ден соолуктун бар кезинде баркын билейли, өмүрдүн баркын билип жашайлы. Балким биз аз күнчөлүк өмүрдөбүз. Жөн гана чакырык кылабыз, ынтымактуулукка, биримдүүлүккө. Бизге бүгүнкү күндө минтип алсыз эне уулдун колун кармап гана отурат. Бул жерде энекебиз иштеп акча тапкан учуру болгон учурунда. Бирок бүгүн андай акыбалда эмес, бүгүн пенсияда отурган энекебиз. Анан баласына акча таппай, акча жок, кан куйдура албай, ошол жерде ыйлап отурган энени көргөндө биз чыдап отура албай келдик. Бул жерден биздин бир нерсени айтып коюшубуз керек. Жасап кылып атып, милдет кылуу эмес. Көрсөтпөй деле кылып койсок болот. Бирок биздин эмне себептен көрсөтүп аткандыгыбыздын себеби Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылып келет. Жария садакасы, купуя садакасы. Бул купуя садакасы бир адам менен бир адамдын ортосундагы гана мамиле. Жария садакасы бул көпчүлүктү ынтымакка чакырып, бүгүнкү менен чектелбейт. Биз бүгүн келсек, акыбалын бүгүн сурасак, эртең да дары-дармек менен керектелет. Ошон үчүн анан ошол эки жакта карап туруп, кайдыгер карабаган мекендеш эненин батасын алгыңыз келсе, ушул Бектурганыбыздын ден соолугунун жакшы болуп кетишин кааласак, келгиле. Сүйлөп отурбай аракет кылайлы. Ага дары-дармек алыңыз. Кудай буюрса бекем шифа берсин. Анан ушул туш тарапта жүрүп, ошол жакта жүргөн мекендештер бир үйдө жашап атып, эки ажырымга түшкөндөр бар. Ошолорго сизде окшогон эне батасын алсаң экен азамат деп мага жөнөтүшөт. Ошол уул кызга бата берип коюңуз, энеке. Ушу сиздерге чоң рахмат. Ушу менде апалар бар. Мындай балдарга жардамыштар берген үчүн сиздерге бекем ден соолукту берсин, өмүрүңүздөрдү берсин. Ушундай мага окшогон апаларга көп жардам берип, дагы көп бата берип, бата менен элге көрөт дейт эмеспи. Анан сиздерге чоң рахмат. Ошо Алладан сурайм, мага сиздер жардам берсеңер, сиздерге Алла жардам берип колдоп турсун. Мен негизи бул мурунку жолдошуман да.
Анан экөө каса болуп калган, ушул оğlum жалгыз калган. Анан экиси мурун бияка коопчусу менен кеткен. Иштейбиз деп балдарын алып алып. Анан бир 2 жыл байланышып эле андан кийин байланыша албай калган. Анан мен не жакшы эле жашап атат го деп ойлогом. Анан эле мага 28 күнү врачмын деп бирөө чалды. Бала керекпи жокпу келбесиңер ушундай операция болду деп. Эч кандай эмеси аябай оор деп. Анан ал күнү мен эптеп жол кире таба алып эле келдим. Анан бияка келгенде да чын эле мен келгенде аябай оор экен абалы. Анан бир мунун өзүнүн бир эжесинин баласы бар болчу биякта. Ага чалсам эле ал 5000 сом берди. Анан каны токтобой могу баштыктан толтура эме чыгып аткан кан. Ошонусун токтотуш керек, ушуларды ала калыңыз деди. Анан айлам кетип паспортун берди. Анан эле дагы көп толгон токой дарыларды сайды, колуна сайышты. Мунун сахары да бар экен, аябай көтөрүлүп кетти. Эми 2 күндөн бери ошо сахарында дарылап баштады. Анан ошо мен бул Акталай районунун Баетов айылынан келдим. Анан кийинки жолдошум менен жашайм. Кийинки жолдошум да инвалид, психикалык жактан ооруп чыган. Азыр айлам жок эле 2 бөлүк болуп отурат. Денем бир бөлүгү аякта ойлоп атат, бир бөлүгү бул оğlumду ойлойт. Кичинекей чычкандай кысым калды жолдошум менен. Анан ушул айылда турабыз, биз деле мындай жок жерде эле пенсияны карап жашайбыз. Ошо анан айлам бетип анан ошо кудачама чалага кетпен жалдырапчы. Эптеп балам аман калсын, бүгүн кан куйдургула деп атат, эмнегаларым билбей атам. Же биякта таанышым жок. Бир дагы бир эжем баласы бар эле, ал операциясына бир пластмассын куйдуруптур болгон акчасына. Анан ошо болгон ошо бир 2 кишини эле тааныйт экен, мына башка эч кимди бияктан тааныйт экен. Мен бара турганда кишини жок, биякта эчтени билбейм да. Анан ошо кудачам өзү мурун бул жаңы эметкенде келип кеткен. Чыны кынысын көтөрүп буга кийимге чалып алып. Анан мен акча сурасам эле эже ушундай менин күйөөмдө операция болгон. Мен бир тааныштар бар эле, ошолорго чалып көрөйүнчү деген. Анан сразу сизге эметтедим, дагы жакшы ошо бүгүн көзүн ачып сүйлөп ошо көчө кан куйгандан кийин. Кан кылганга чейин сүйлөбөйм, эсиңе алып Ага, айткан. жакшы сүйлөп атканда. Ошо сиздерге рахмат, жалынып эле атам. Жакшы болду. Жакшы болот. Буюрса баары жакшы болот. Биз колубуздан Кудайдын колунда аракет кылып турабыз, Кудай буюрса. Колубуздан келип. Ошо анама Жакшы болуп бердиңиз, бир тууганым. Жакшы болуп каласыз, Кудай буюрса. Биз улам кабар алып турабыз эми. Анан кийимдери, шымдары барбы үстүндө? Дагы башка которгонго барбы, жокпу? которгонго дагы бирөөсү бар. Барбы? Азыр башка дагы эмне эме бар, маселе бар азыр сиздерде? Азыр болгонум ушу дары болуп атат. Дары, дары максатында коюп туруш керек, э? Ооба. Ошо бүгүн мен баягы ошо кайным берген эмени кыскартып анан 2000 бирдеме алган. Анан баягы сиз менен байланышкандан кийин дагы дары жазып берип аны алып келсем эле кайра 4000 бирдеме болуп кетип атпайбы. Анан жана бир бала келген аптекага өзү төгүп кетти да. Эме кыскартып туруп эми Алла ыраазы болсун. Буюрса, энеке, биз кыргыздын уулдарыбыз, биз кыргыздын намыстуу уулдарыбыз. Анан кыргыздын намыстуу уулдары мындай акыбалда бири-бирибизди калтырбайбыз. Биз бири-бирибизди таштабайлы. Биз Кудай буйрса бир тууган жакшы болуп каласың. Кудай буйрса, анан биз улам бат-бат келип мен кабар алып, энеке сиз жалгыз эмессиңиз. Бул жакта эч ким жок эле дебеңиз. Мына биз барбыз. Уулдар барбыз. Биз акыбал сурайбыз. Биз таштабайбыз мындай акыбалда, э? Биз келебиз. Бир тууган Кудай шифа берсин берген жактан. Эртерээк жакшы болуп кеткиле буюрса. ичиңизден жакшы болуп кетем деп көбүңүз көтөрүңүз, ошондо бат жакшы болуп кетесиз. Буюрса, Кудай буйрса.